Assalamu alaikum. Кандайсыз? Жакшы. Жакшы, кичине жакыныраак болуңуз. Жакшы. Сиз мага дем салып турган канча күн келдиңиз? 9 күн. 9 күн, эмне кыйналып атыңыз эле? Мен врачтарга көрүнгөм, баары эле жакшы дешкен. Анан могу жеримде кызып, муунум, кекирим токтоно албай, саат 11лерде башталат. Кечки мен уктап кеткенге чейинчи кекирип, жөтөлөм, оорго көрүндүм, баягы тамактарымда бир нерсе болуп калгангу деп. Баары жакшы экен, эндокринологко көрүндүм, баары жакшы экен, гастроэнтерологко көрүндүм, шлангасын жуттум, баарын кылдым, анализдерди тапшырдым, баары жакшы. Анан акыр аягы мени невропатологко жөнөтүп башташты, анан сизди көрүп калып анан сизге келдим. Түшүнүктүү. Медицинадан так диагноз коюлган жок, бардыңыз да туура? Азыр 9 күн келдиңиз, тузга жаттыңыз, май сүйкөп сүзүшсүз. Майды тамакка неме кылып атам, иче албай атам, анткени ошо менде могу неме экен, окшогон рефлекс күчтүүрөөк. Сүйкөп атат жөн эле. Жөн эле сыйпанып атасыз, суу ичип, түшүнүктүү. Кандай акыбыңыз азыр? Азыр ошол нерсе кетти. Анан кекирип, уже почти февраль 3 айдан бери ошондой бир 2 күн жок болуп кетет, кайра эле пайда болот. 2 күн жок болуп кетет, кайра эле пайда болот. Же болбосо күнүгө да уже ошол нерседен кыйналып, уже алсыз болуп, балдарым каралбай калган. Чындап келсем, эчтеке көңүлүм жок. Иш кылып туруп эле жумушка барып кайра келишим керек болду. Балдарымдын үй каралбай вообще тамак да жазгым келбей калган. Балдарыңыз карап атасызбы? Азыр токтоно албай тамак жасап атат. Машалла. Түшүнүктүү. Демек, алхамдулилlah, ыйык Куран аяттары менен айыгып шифа таап жакшы болуп калдыңыз. Алла шифа берсин. Алла шифа берсин. Оорубаңыз, жакшы болуп кетиңиз, балдарыңыз менен аман эсен, сак саламатта бактылуу болуп жыргап жүрө бериңиздер.